Саламатсыңарбы балдар? Алтынай атындагы номер 37-чи Босбек орто жалпы билим берүүчү мектебинин физика мугалими Керимкулова Эльвира Темиркуловна. 7-класс физика сабагы. Сабактын темасы: термелүү кыймылынын негизги мүнөздөмөлөрү. Сабактын максаты: окуучулар термелүү кыймылын, термелүүнүн түрлөрүн билишет. Термелүү кыймылынын негизги мүнөздөмөлөрүн билишет. Термелүү кыймылына мисал келтире алышат. Интернеттен өз алдынча маалымат таап, талдай алышат. Темадагы негизги түшүнүктөр: термелүү, термелүүнүн амплитудасы, термелүү мезгили, термелүү жыштыгы, термелүү кыймылынын ылдамдыгы. Анда эмесе балдар, жагымдуу маанай түзүп алсак. Анда балдар, жагымдуу ырды угуп алдык. Бизди төрөп чоңойткон энелерге таазим этип, бир жылмайып койсок. Үй тапшырмасын суроо. Статика бөлүмү эмнени окутат? Статика бөлүмүнө салым кошкон окумуштуулар кимдер? Сүрөттөгү бала ташты кантип ордунан жылдырат? Эмне жардамга келет? Туура айтасыңар балдар. Бул ташты жылдырууда жөнөкөй механизмдер жардамга келет. Башкача айтканда, рычагдын жардамы менен оор таштарды, оор шкафтарды, оор жүктөрдү ордунан жылдырсак болот экен. Байыркы Египетте пирамидаларды курууда оор плиталарды, оор таштарды өз ордунан жылдырууда рычагдын жардамы менен ишке ашкан. Күчтөн утуш алууга арналган куралдар жөнөкөй механизмдер деп аталат. Завод, фабрикалардагы металл тилкелерин кесүүчү, ороочу, штамповкалоочу, жиптерди чоюучу жана түрүүчү станоктордо, турмуш тиричиликти тейлөөчү машиналардын баардыгында бир нече жөнөкөй механизмдер колдонулат. Бул сүрөттө көрүп тургандай, үй куруу иштеринде да бул жөнөкөй механизмдер колдонулат, же болбосо блоктун колдонулушу. Бүгүнкү сабакта сөз кыла турган тема термелүүлөр, термелүү кыймылы. Шамалдын таасиринен бак-дарактар жана өсүмдүктөр ыргалып, термелүү кыймылында болушат. Ошондой эле апаларыбыздын, энелерибиздин бешикти термелтиши, жаш балдардын, кыздардын селкинчек тээп жаткандагы селкинчектин кыймылы, улуттук аспабыбыз болгон комузду ойногондо анын кылдарынын термелиши, ошондой эле гитараны ойногондо анын кылдарынын термелиши да термелүү кыймылына кирет экен. Жүрөктүн жана кан тамырлардын согушу да термелүү кыймылына мисал боло алат. Төмөнкү тажрыйбага кайрылалы. Жипке илинген шарчаны алып, аны штативке бекители. Шарчанын тынч турган абалы тең салмактуулук абалы деп аталат. Шарчаны тең салмактуу абалынан кандайдыр бир бурчка кыйшайтып кое берсек, ал тең салмактуу абалынан бирде оңго, бирде солго жылып, кайталануучу кыймылга келет.
Кыймыл убакыттын кандайдыр бир белгилүү аралыгында кайталанып турат. Термелүү кыймылына мүнөздүү белгилер кайсылар? Бул суроого жооп берүү үчүн төмөнкү сүрөттөргө кайрылалы. Бул жерде жипке илинген шарчаны кое берсек, бирде оң жакка, бирде сол жакка кыймылдайт. Селкинчек тээп аткан баланын кыймылы да бирде оң жакка, бирде сол жакка кыймылдап жатат. Демек, термелүү дегенибиз бул белгилүү бир убакыт аралыгында кайталанып туруучу кыймыл. Термелүү кыймылы деп нерсенин мезгилдүү кайталанып туруучу кыймылын айтабыз. Пружинага же жипке илинген жүктүн термелүүлөрү жөнөкөй эркин термелүүнүн мисалдары болот. Эркин термелүү кыймылы пайда болуш үчүн эки шарт аткарылышы зарыл. Биринчи, тең салмактуулук абалына алып келүүгө умтулган күч пайда болуш керек. Экинчиден, термелүүчү нерсеге сүрүлүү күчү жолтоо болбошу зарыл. Термелүү жүрүп жаткан чөйрөдө сүрүлүү дайым болгондуктан, ал акырындык менен басаңдап отуруп өчөт. Демек, термелүүчү нерсеге сырттан мезгил менен күч аракет этпесе, ал өчүүчү термелүү болот. Мисалы, күүгө келтирилген селкинчек кандайдыр бир убакыттан кийин токтойт. Ага сырттан мезгил менен түрткү берип турганда гана термелүүсүн улантат. Термелүү кыймылында термелүүчү нерсе тең салмактуу абалынан кандайдыр бир аралыкка четтейт. Нерсенин тең салмактуу абалынан эң чоң которулуу аралыгы термелүүнүн амплитудасы деп аталат. Эгерде сүрүлүү күчү болбосо, анда термелүүнүн амплитудасы өзгөрбөйт. Ошол калыбында термелүүсүн уланта берет. Демек, термелүүнүн амплитудасы термелүүчү нерсенин тең салмактуу абалынан алгач канчалык аралыкка четтегендигинен көз каранды болот. Амплитуданы А тамгасы менен белгилейбиз. Бирдиги үчүн метр алынат. Кийинки термелүү кыймылынын негизги мүнөздөмөсү термелүү мезгили. Термелүү кыймылы мезгилдүү болгондуктан, аны мүнөздөчү чоңдуктардын дагы бири термелүү мезгили. Толук бир термелүүгө кеткен убакыт термелүү мезгили деп аталат. Термелүү мезгили Т тамгасы менен белгиленет жана бирдиги үчүн секунд алынат. Эгерде толук бир термелүү жасоо үчүн 2 секунд убакыт кетирсе, анда анын термелүү мезгили 2 секунд. Эгер 5 секунд убакыт кетирсе, термелүү мезгили 5 секундага барабар болот. Бирдик убакыт ичинде термелүүлөрдүн саны термелүү жыштыгы деп аталат. Мисалы, бир толук термелүүгө 0,1 секунд сарпталса, анда 1 секунд ичинде шарик 10 жолу термелүү жасайт. Демек, бул учурда термелүүнүн жыштыгы 10го барабар болот. Жыштык Гректин N тамгасы менен белгиленет. Жыштыктын аныктамасына ылайык, термелүү мезгили менен жыштыктын ортосунда эң жөнөкөй байланыш бар. Жыштык мезгилге, мезгил жыштыкка тескери чоңдук болот. Жыштыктын бирдиги үчүн 1 секунд ичинде 1 толук термелүү алынат. Бул бирдик герц деп аталат. Анда бүгүн балдар тема боюнча түшүнүктүү болду деп ойлойм. Термелүү кыймылына бактарактардын шамалда термелиши, комуздун гитараны ойногондо кылынын термелиши, жипке илинген шардын термелүүсү, энелерибиздин бешикти терметкенде термелүү кыймылы, селкинчектин термелиши, тигүүчү машинанын ийнесинин кыймылы, тирүү жаныбарлардын, адамдын жүрөгүнүн, кан тамырларынын согушу бүгүнкү темага мисалдар боло алат. Анда үйгө тапшырма. Эгерде пружинага илинген шар 10 секундта 20 термелүү жасаса, анда ал 1 секундта канча термелүү жасайт? Термелүү мезгили канчага барабар? Анда ушун менен сабакты жыйынтыктайбыз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.
Сак саламатта болгула. Көрүшкөнгө чейин.